じゃあこんにちは。九州工科自動車専門学校で、教頭を務めております辻と申します。MSG сегиз деп турган бул мен окуган колледж. Biz Miyazaki Business IT Medicina колледжинин студенттик лагерине келдик. Айтан деп эле коштошто тура эмес келип калышы мүмкүн, бир мифический герой деп айтсак болот. Каарман. 基本的にはもう介護士の人がお掃除もする。私たちも学校の先生がちょっと早く行く。 Бул жерден көрсөк, азыркы император менен императордун жубайы сүрөттө турат. Салам. Кыргызстандык окуучулар ар дайым таза колдонгондуктан бөлмөлөр абдан таза, белекке бүрү чалышат. Бул болсо студенттерден келген белек Кыргызстанда. Бул Яманака сенсейдин текчеси экенин көрөр менен баары билет да. Бул жерде Кыргызстан менен иштеген мугалимдин текчеси. この中は汚いので開けません。 жинал эле болгон үчүн ачып көргөзбөй эле кой. 10年以内には頑張ります。頑張ります。 Дезинфекция кылып аткан деле, бул жерин тартсаңыз температурада өлчөнүп чыгат да. Азыр 36,5 экен. Жумуштугундагы жарнамалар бар экен, мисалы, 1 саат иштесе 1250 йенден төлөнөт деп, окуучулар жумушка чакырабыз, кафе жумушка чыксаңыз деп. Бuyakta olsa жаңылыктар чыгып турат экен, Plaza News деп. Дагы бир япон маданияты деп айтып кетсек болот. Японияда аябай открытка, кат жазуу маданияты аябай күчтүү болгондуктан, япон тил сабагын окуп жатканда Япониядагы коомдогу бири-бирине кылган мамиле маданиятты окугандыктан бул жаңы жылдагы жазуу открыткасын сабакта өтүшүптүр. Анан биздин кыздар атайын мугалимдерине кат жазышыптыр, куттуктоо открыткасын жылдызсан биздин окуучубуз болот, жакшынакай биздин жылдыз деген кызыбыз бар, сүрөт тарттык, өзү япон тилинде аябай оор иероглифтер менен жазып, сонун бул жерде болсо Гулина деген биздин окуучубуз бар, жакшынакай Гулина дагы мугалимин куттуктап жаңы жылга открытка жазыптыр. Бул кызыбыз болсо Мираида деген кызыбыз бар, жакшынакай. Ал кызыбыз дагы сонун иероглифтер менен тыпырайтып, аябай сонун кат жазыптыр. Байкасаңыздар мындай тургузуп да тамгаларды жазуу, бул жапон маданиятынын өзгөчөсү баягы жазуучулардын бири. Муну да үйрөнүш бир топ оңой иш эмес, бирок биздин кыздар азаматтар. Кыргызстандык студенттерге да рахмат дейт. Азия Академия тил даярдоо мектеби бул жер. 70% зарплатам бөлүгүн контрагыма төлөп берем. А 30%-на өзүм жашайм. Кыргыз самурайларыбыз деп айтабыз. Из обычной кыргызской семьи. Биздин акча менен айтканда бир 350 миң, 400 миң сом менен айтканда болот. Үйдөгүлөрдөн мен акча сурабайм. Кыргызстан жаштардын колунда. Азыр биз Miyazaki Business IT Medicina колледжинин жатаканасына келдик. Tenman Phoenix деген жатакана экен. Бул жерде биздин кыргызстандык окуучуларыбыз да жашайт. Азыр бөлмөлөрүн көрүп чыгалы, чогуу жүрүңүздөр. Мындай жатаканадан канча бар колледждики? 2-3 бар болуш керек. Miyazaki делеби? О, Miyazaki деле жайгашкан. Эгер Miyazaki Токиодогу мектептердики өзүлөрүнүн Токиодо бар. Саат билимдин дагы жатаканасы Токиодо бар. Бул жерден азыр атайын киргенге кодду киргиш керек да, бул коопсуздук маселеси да. Кыргызстандык Алтынай Японияга келгенине 4-айдын жүзү болгон. Бишкек инновациялык колледжинин бүтүрүүчүсү. Алгач саат билимден 1 жыл онлайн жапон тилин үйрөнүп, Японияга келечек программасы менен 2 жылга тил мектебине келген. Алтынай сүрөт тартканга жана анимеге абдан кызыгат. Саламатсыздарбы, менин атым Алтынай, мен 20 жаштамын. Мен MSG колледжинде окуйм. Бул болсо биздин жатакана. Жатаканада мен 4-ай уже жашап атам. Бул биздин комната. Welcome. Кирип келгенде бул жак биздики генкан, прихожка. Келгенден сразу бул жакта туалет. Туалеттен кийин ванная. Шул жактан кол ичебиз. Ваннадан сразу кичинекей коридор, коридордо сразу эле кухня да.
кичинекей. Вот. Андан кейін сразу эле биздин комната кетет. Бул жакта получается кровать двухъярусный. Подушка менен жашайбыз. Бул жакта сабак окуйбуз. Кичинекей кезинен баштап эле Японияга келгим келген болчу жаман. Андан кийин подружкам мына ушундай неме бар экен, компания бар экен, Японияга жиберет экен. Неме барып көрбөйлү деди. Ошондон кийин макул барып көрөлү десек, ошентип келдик. Бир жыл документтерди даярдап, документтерди берген убакыттын ичинде, ошонун ичинде биз тил үйрөндүк. Мен из обычной кыргызской семьи анчалык эле акчабыз көп эмес болчу. Анткени бул жакта обучение где-то 6000 доллар болот да. Ошондо мен подружкам көрүп калды да, ушундай программа бар экен деп. Ошону карасак мы подходили, в общем, и поэтому саат билим бияка келгенге чейин уже окууну төлөп койгон. Азыр келип бир дагы 2 айдан кийин, ошо 1 айдан кийин уже ошол карыз долг, наверное, кайра төлөп баштайбыз келечекке. Мен келгенден кийин 1 айдан кийин уже иштеп баштагам. Бир жумада 28 саат иштейбиз. 28 студентке 28 саат эле иштегенге болот Японияда. Ошон үчүн 28 эле саат иштейбиз, бирок мен түштөн кийин окугандыктан кечинде иштеп калатам. Кечинде иштеп, эртең менен турганга кичине оор болуп атат. Бир жумада 28 саат эле иштеш керек студент. Ооба. Окуш керек, лимит жок. Лимит жок. Ошондо сиздин айлык тапкан, иштеп тапкан акчаңыз, сиз ошо 7000 долларды саат билим төлөп берген. Канча убакытта утуп бере аласыз ошондо? Если аябай экономить этип иштесе, примерно 7-8 айда кутулса болот деп ойлойм. Анан сиз окуган колледж бул жатакананы сиздерге берген. Ооба. Жатаканада өзүнчө төлөнөбү же жанакы 7000 доллардын ичине киреби? Биз бул жака келердин алдында жарым жылдыкын уже төлөп койгонбуз. Жарым жылдан кийин 17.000 йен айына кайра төлөп баштайбыз. Учурда 6 айдыкы төлөнгөн, э? Айына 17.000 йен. 17.000 йен биздин кыргыз акча менен канча сом болуп калат? Болжолдуу түрдө. 12 миң сомдой болуп калат. Японияга Кыргызстандан келген Темирлан Кадырбеков 21 жашта. Бишкектеги номер 68 мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү. Алгач Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына тапшырган. 1 жыл мурун өз каалоосу менен өзүн Япониядан табуу максатта ата-эне бир туугандарынын моралдык жана материалдык колдоосу менен келген. Өзгөчө спорт тагырагы кендого кызыгат. Кыргызстанда дзюдо менен машыккан биздин каарманыбыз Жапон элинин маданиятын кендо аркылуу сиңирип, кайра мекенине кайтып барганда алган тажрыйбасын Кыргызстанга колдонгусу келет. Жаштыгына карабастан, жакындарынын үмүтүн актап, кыргыз тарыхына из калтырам деген чоң үмүттөмүн деп пикирин билдирди. Ал эми Миязаки шаарынын Хигас Омио спорт клубунун башчысы Сугимото Масая буларды тастыктады. Кендо спорту бул чын ооба барыңыздар жогоруда белгилегендей, Жапон элинин салттуу спортунун бири болуп эсептелет. Бул жерде денени гана тарбиялоо эмес, адамдын ички дүйнөсүн да мындай чыдамкайлуулукту тарбиялай турган спорттордун бири болуп эсептелинет. テミさんもね、最初の頃はちょっとなんていうかな、なかなか子どもたちとも接しなかったんですけど、今は本当に仲良く、いろんな会話もして。それは良かったです。ありがとうございます。Чынында Кыргызстандын окуучулары биринчи келгенде бул жерге машыгууга Кыргызстан деген мамлекет бар экенин да биз билген эмеспиз. Биринчи жолу угуп, абдан таң калганбыз. Анан сенсейлер менен дагы баягы биздин Кыргызстандын окуучулар, Темирландар, бул жерде баш машыгып аткан жапон кичинекей балдар менен дагы тил табышуусу баягы тартынып, бири-биринен башында ушундай болуптур. Азыр болсо аябай жакшы эл тил табышып, жакшы чогуу машыгышып, Кыргызстан жөнүндө көп маалыматтар бар. Биз жогоруда укканда биздин кыргызстандык окуучуларга бул жерде мугалимдер спорттун гана тааныштыруу эмес, чогуу машыгуу гана эле эмес, мисалы велосипедтерин сатып берип, кичине жол баягы
төлөм жол кирелеринен кыйналса, окуучуларга жардам берип, мугалимдер ушинтип көз салып жакшы карашат экен. Биз да ошол нерсеге разы болуп, сенсейге рахматыбызды айтсак, бул жакта мугалимдери да айтат экен. Биз андай жардам бергенибиз менен кыргызстандык окуучулар бизге келип, биздин жан дүйнөбүздү байытып, дүйнө таануубузду, эл аралык мамилелерди өнүктүрүүгө салым салып атат. Бул абдан чоң салым. Кыргызстандык студенттерге да рахмат дейт. Эмне үчүн Япония? Эмне үчүн Японияны тандадыңыз? Негизи эле Япония сизди эмнеси менен шыктандырды? Япония, чындап айтсам, бул мен көздөп жүргөн мамлекеттеримдин бири деп айтсам болот. Себеп дегенде, жаш кезимден бери япон спорту дзюдо менен машыгып келгем. Ал эми чындап Японияга келерим бул кандайдыр бир план коюп, же болбосо атайын издеген эмесмин. Бул маңдайыма жазган неме экен. Кокусунан эле досум кетип аткан жерден досум менен баргым келет деп үйдөгүлөргө айтсам, үйдөгүлөргө аябай ыраазычылык айтып келет. Себеп дегенде кандай гана чечим чыгарбайын, кандай гана нерсе кылбайын, аларда толук ишенүү деген болот. Жана кээ бирлерге мисалы бир жака кетем десе, 1 жыл көп убакыт керек болсо, мага калп айтпайын 1 жуманын ичинде үйдөгүлөр менен курултай кылып, сүйлөшүп, жакын адамдарыбыз менен, эгерде сен кааласаң, өзүңдү чет жактан табам, өнүгөм өсөм десең, эмнеге жок, сен чыгышың керек, көрүшүң керек деп мага мүмкүнчүлүктү берди. Бул жерде машыгуудан сырткары эмне иш менен да алектенесиз? Албетте, мен мындан тышкары япон тилин өздөштүрүп жатам. 1 жыл окудук, дагы 1 жылыбыз бар. Жөн гана тилин жана спорт менен гана алек болбой, башка дагы мындай Япониянын кереметтүү, Японияда гана бар нерсе, мисалы чет жакта Кыргызстанда жок нерселерди бияктан издеп табууга аракет кылабыз. Албетте жана өзүбүздүн мындай контракт деп айтабыз го, мектептин контрагын үй бүлөгө жүк болбош үчүн өзүбүз аракет кылып иштеп таап, өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз багып жаткан кезибиз. Кендо бул азыркы кездеги Европадагы жана Японияда өнүгүп келе жаткан спорттун бири. Булардын кендонун тарыхы алыскы бир кездерге камтылган. Бул кендо самурайдын жолу деген түшүндүк. Мисалы кендо деген, до деген бул жол, кен деген бул бамбуктун кылыч деген түшүндүрөт. Кылычтын жолу деген. Бул кендодон бир гана денени гана эмес, бул кокоро деп коет, жүрөктү, мындай чындыгы самурайдын жолун кандай басып өтсө, ошондой жолун көрсөтүп, өзгө мындайча айтканда духту көтөрө турган спорт. Жана бул кендо аркылуу көп нерселер мага ачылды. Бир гана Япониянын маданияты эмес, чет жердин, мисалы Сингапур, Франция, Италия деги эле койчу көптөгөн нерсе мамлекети аркылуу менин жана мугалимим сенсей жана анын жубайы Эрика-санга мындай терең ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде жөн гана адамдар аркылуу ошо көп нерсени, дүйнөнү көрүп жатабыз. Булар жөнөкөй кылыч эмес, муну канчалык ийсең дагы сынбайт. Жана муну көп нерсеге чейин колдонулат да. Ал эми булар болсо, бул да бамбуктан жасалат. Бул деген доо деп коет, ич. Ичти сактайт. Кендодо 3 нерсеге чапсаң, мындай бал берилет. Бул биринчи коте, кол. Андан кийин ич тарапка чапсаң кылыч менен. Ал эми үчүнчүсү ошо башка таамай тийсең, бул упай берилет. 2 упай алсаң таза, бул сен таза жеңишке жеттиң деген билдирет. Монда ысык да, тим эле койбоймунбу? Бул сиздин калыбыңыз албетте. Муну деге кийип алып ары бери тренировка кылмак турмун. Өзүм кийгенден кийин да араң дем алып баштадым. Рахмат. Темирлан чоң рахмат маегиңизге. Сизге да рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кыргыздар дүйнөнүн 4 булугунда жүргөн кыргыздардан ушинтип интервью алып, кыргыз элибизге жеткирип берген үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик.
Аман эсен Кыргызстанга кайта болуңуздар. Рахмат. 宮崎に来る方々、少しでもご恩返しできればいいなと思ってます。 Мен өзім 21-22 жаштарыман баштап чет жерде жашап көргөндүктөн, чечерлик жаран башка мамлекетте жашаганда кандай оорчулуктарга туш болот дегенди жакшы билем, түшүнөм. Ошондуктан мен дагы Японияга келген чечерлик жарандарга, студенттерге колдон келишимче жардам берип, көмөктөшүп, колдогонго абдан аракет кылам. Яманака сенсей Кыргызстанга барып жүрөт, көп биздин кыргыз окуучулар менен иштейт, ошон үчүн ар дайым иштеген жеринде калпагы, камчысы бар. 私の席です。 Бул жерде болсо Яманака сенсей отуруп жумуш кылат. 机の中にいつもこれを入れています。 Ар дайым калпак иштеген жеримде турат. Мына камчым ар дайым илинип турат. 机の横にはキルギスで買ったお土産があります。 Бул Кыргызстандан сатып алган камчым. Яманака сенсей, дагы бир жолу саламатсызбы? Өткөндөгү биздин маегибиздин уландысы катары уланталык. Сиздин негизи бул Японияда бул ишти алып баруу ишмердүүлүгүңүз канча жылдан бери уланып келатат? Сиздин милдетиңизге эмне кирет? MSG、KSG の外国人に関すること、すべて私が任されています。 Miyazaki Business IT Medicina колледжинин чет жерлик жарандар менен болгон ишин толук менин милдетимде. Сиз иштеген колледж негизи эмнеси менен өзгөчөлөнөт? 特に留学生の話でいくと、日本語教育から専門教育、そして就職まで面倒を見るというところが一番の特徴と思います。 Miyazaki Business IT Medicina колледжинин өзгөчөлүгү башка колледждерден чет жерлик жарандар жөнүндө эгер айтып кетсек, биринчи келген чет жерлик жаранга япон тилин үйрөтөбүз. Япон тилин өздөштүргөн сайын, өздөштүргөн соң факультетке ар бири өзү кесибин окууга өтүшөт, 2 жыл окушат. Андан ары жумушка орношуу процесси дагы биз тараптан жардам көргөзүп кылынгандыктан ошо 3 тепкичте бар колледждерден болуп эсептелет. Кыргызстандан келген студенттердин документтерин кабыл алуу администрациясынын башчысы Тесса Яманака аталган колледждин өзгөчөлүктөрүн белгиледи. Жапон тилин окугандан кийин кесиптик даярдоону дагы өткөрөбүз. Эң негизгиси жыйынтыктоочу тепкич бул жапон компанияларына жумушка орноштуруу. Анын ичинде чет жердик жарандардын жумушка орношуп кетүүдө ыңгайлуу 4 кесиптик окуусу бар. Биринчиси Кумамото шаарындагы сиздер көргөн автомеханика инженерлер, экинчи медицина тармагы, IT жана туризм. Ушул 4 тармактарда чет жердик студенттер билим алууда мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыркы айтылган мүмкүнчүлүктөрдү кандай критерийлерден улам студенттерге бересиздер? 卒業後、さっきのよりもうちょっと上の介護のプロとして、就職をする。これも3年間、働くというそういうプログラムです。Ооба сиз айткандай, ушу Миязакиде атайын жеңилдетүүлөр бар, чет жерлик жарандар үчүн өзгөчө социалдык медицина тармагында окуган чет жерлик жарандарга мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, сиздерден келген Кыргызстандык окуучу кызыңыздын 1 жылдык окуусу бекер окутулат, колледжге больница тараптан төлөнүп берип, 1 жылдын ичинде япон тилин абдан жакшы өздөштүрүп, сынакка кирип, анан Токутей Кино деген категориядагы виза алып, госпиталда 3 жыл айлыгын алып, жакшынакай кесипкөй болуп иштеп, тажрыйба алып, андан ары дагы визасын узартып ишин улантууга мүмкүнчүлүк алат. Анан ошо колледжде окуйм деген студенттер үчүн дагы 2 жыл окуусун биз жактан төлөнүп берилип, стипендияга окушат. Бул калпакты мен Бишкектен сатып алгам, биринчи эле көргөндө көзүмө илинип абдан жакшы көрүп калгам. Мен жакшы көргөн баш кийимдеримдин бири. 4つぐらい持ってます。Негизи ар кандай түрдө 4 түрдө калпагым бар. Демек сизге кыргыз маданияты жүрөгүңүзгө жакын экен да? そうですね。なんかよくわからないけど、キルギスに着くとなんか感動します。なります。はい。それ理由はわかりません。Чынында абдан мага да өзүмө да таң калыш нерсе, Кыргызстанга барсам өзүм жүрөгүм тынчыйып, өзүм үйүмө келгенди жакшы көрөм. Эмнегедир Кыргызстан маданияты мага абдан жүрөгүмө жакын, Кыргызстан эли. Яманака сенсей, сизге чоң рахмат. Рахмат.
Нуркам айым, саламатсызбы дагы бир жолу. Биз сиздердин атайын окуу жайыңардын берүүлөрдү ар бир шаарда тартып келатабыз. Бүгүн биздин убактыбыз мына Фукуокага келди. Кененирээк айтып берсеңиз, бул жазуу кандай которулат? Саламатсызбы, Айдайым. Бул Азия Нихонго Гакуин деп жазылып турат. Орус тилине которгон атында Академия Азии деп которобуз. Бул жерде япон тилин гана окуп даярданышат. Биздин окуучулар биринчи күнү биз Бекназар санды тарттык, Миязаки колледжине. Бекназар япон тилин даярдоосун ушул мектептен өткөн. 4 саат күндө япон тилин окуп, баягы колледжге өтүп, университетке кеткенге чейин даярдануучу жер ичине кирип көрөлүк, э? Бияктан кирет экен, Бул жерде студенттердин велосипеддери Япониядагы эң керектүү транспорт да. Айрыкча Фукуока сыяктуу шаарларда велосипед колдонуш абдан ыңгайлуу да. Студенттер үчүн атайын, Студенттер үчүн. Бекер берилеби булар? Кээ бирөө эгер мектепте ашыкчасы болсо, бекер беришет. Эгер болбосо, өзү окуучулар сатып алышат. Муну мындай кылып коелук. Ооба, азыр Японияда сөзсүз колду кирерде дезинфекция кылуу бар. Коронавирус. Азия Академия тил даярдоо мектеби бул жер. 2 жыл максималдуу да тил даярдап, андан ары жогору колледжге же университетке же болбосо Кыргызстанда диплому бар болсо, бул жерде япон тилин даярданып бүткөн соң жумушка орношуп кетишсе болот. Кыргызстандын диплому бул жерде кабылданат да. Биз бул мектеп менен 2012-жылдан бери карым катнаштобуз. Дарма сенсей анан дагы директор бар, бул жерде Цукамото сенсей деген мугалимдерибиз Кыргызстанга дагы жылына 2 жолу барып, ошол жерде мугалим окуучулар менен да бетме-бет кезигип, маектешип өткөзүп, коронавирус болгондо бара албай калышты. Ага чейин ар дайым жылына 2 жол барып турушчу да. Анан бул мектептин өзгөчөлүгү башка мисалы кечөөкү мектептер Бекназарда ушул жерде тарбияланган бир мындай үй бүлө сыяктуу эме да, мындай кандай үй бүлө сыяктуу мектеп да. Байкасаңыздар чоң эмес. Аз гана окуучу кабыл алат, бирок ошол окуучулардын баарынын жыйынтыктары абдан жакшы да. Себеби көп окуучу болгондо баягы кам көрүш оорулошот да. Аз окуучу болгондуктан баягы атасы апасындай болуп, ошо балага кам көрүп, япон тилин окутуп, университетке, колледжге даярдап, учур ийет да. Бул мектеп мамлекет тараптан дагы эң жакшы мектеп деген наамга ээ болгондуктан ушу Кюшю префектурасында бул мектепке мамлекет тараптан да стипендия бөлүнүп берилет. Мисалы Бекназарсан биздин япон тилин окуп жүргөндө билим берүү министрлигинен Япониянын стипендия алып жүргөн да. Ал стипендияга бул мектеп сунуштайт да жакшы окуган окуучуларды. Японияда бүт эле мектептер ошондой стипендияга катышууга акысы жок да. Эң жакшы мектептер. Жакшы мектеп деген кандай? Жакшы сабак окуткан, жакшы жыйынтыгы бар, мыйзам бузуусу жок мектептер. Окуучуларына жакшы кам көргөн мектептерге мамлекет айтат да, сиздерде балдарыңыздар жакшы окуса, стипендияга мамлекетке арыз жазсаңар болот деп анан стипендия бөлүп берилет. Келечек программасы менен келсе болобу? Келечек программа кабылдайт. Бекназар келечек менен келип окуган. Аруке, Асель да келечек. Арукеге жолугалык анда. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин дагы бир каарманыбыз ушул мектептин окуучусу, саат билимдин уясынан учуп келген Аруке менен жолугабыз азыр кеттик. 26 жаштагы Аруке Мурзакулова кыялындагы Японияга ушул жылдын февраль айында келген. Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин бүтүрүүчүсүнүн максаты Фукуокадагы аталган тил мектебин бүтүргөн соң анимация тармагына кызыгуусун ишке ашырып, колледжге тапшыруу. Мен деген саат билим аркылуу келгем. Саат билимдин келечек деген программасы аркылуу келип калгам. Ал программа Ал программаны каяктан билдиңиз, кимден уктуңуз? Кандайча кабардар болдуңуз? Мен бул программа жөнүндө башында орусча сайтта олтуруп, именно Япония жөнүндө маалымат издеп жүргөн болчумун да, кантип Япония барса болот, кантип финансирование тапса болот депчи, анткени ата-энемди кыйнагым келбей, ошондой учур болчу, ошондой кез болчу да, студент болчумун өзү 5-курста. Анан орус сайтка кирип калып, там алар деле ошол студенттер жашоосу жөнүндө видеолор тарткан болчу экен да, ошолорду көрүп отуруп атып, бир кыргыз студентка чыгып калган ал жердечи. И ошол как раз айтып калды, ошол саат билим аркылуу келечек программасы менен келген депчи. Вот такая
сразу, саат билим, надо поискать. Издедим, таптым, консультация алдым, ошентип тил үйрөдүм. Саат билим документтер даярдаган жерден берди. Японияда кандай Японияда жашоо башкача да, ошо жашоого оңоюраак кандай айтсам, үйрөнүп кетиш үчүн атайын курстарда өттүк. Бияка келерден алдынчы ошолорду өтүп, акыры келдик. 70% зарплатам бөлүгүн ошол контрагыма төлөп берем. Анан 30%на өзүм жашаймын. Ошондо сиз контрагыңызды канча убакыт ичинде төлөп бүтөсүз? Пландаштырган оюм менен өзү күзгө чейин бүтүрөйүн деген оюм бар эле. Ушул күздө? Бирок азыр деген кичине андай болбой атат пландар менен. Кичине созулуп кетет, бирок ушул жылы төлөп бүттүм. Мне бы хотелось выразить большую благодарность, признательность школе Саат Билим, особенности Нуркамал сенсей, за то, что она вот так горит желанием. Она несет вот эту миссию, да, миссию, чтобы студенты могли получить возможность учиться там, где самому было бы тяжело, да. За это спасибо большое. Кыргызстанга салам. Кыргызстанга саламды айткым келет. Ата-энеме, үй бүлөмө, ата-энеме, досторума и всех, кого я знаю. Мен Келдибекова Асель, 26 жаштамын. Азыр мен Японияда окуп жатам. Япониянын тил окуусунда окуп атам. Бул окууга деген Саат Билим программасы менен келгем. 2023 жылы ошо февраль айында келип окуумду баштадым бул жерде. Бул программаны каяктан таптым деп сурасаңар, бул программаны мен 2021 жылы аябай интернеттерден аябай көп издеп, бул өзү Японияга келүү бул менин аябай кыялым болчу. Болочок кезимден баштап аябай Японияга келем деп максат коюп кыялданчумун. Анан ошолго аябай изденип, интернеттерден карап, ар кандай адамдар менен таанышып, аны ошол тааныштарымдардан ошол программаны мага кеңеш кылып айтышты да. Ошол программага өтүп көрбөйсүңбү деп. Анан ноябрь болуп калган кезде мен ошо Нуркамал сенсейге жазып, азыр дагы эле поток болуп атабы, азыр дагы эле өтсөм болобу окууга деп. Нуркамал сенсей азыр поток бүтүп аткан, бирок бир эле мектеп калды. Ошолго собеседование кылып көрөлү деп, анан кийин ошол эле күнү, мен жазган күнү эле 1-2 сааттан кийин эле Нуркамал сенсей собеседованияга даярдангыла, уже собеседование азыр алат. Ошо менен Япониянын окуу жайдын директору менен сүйлөшөсүңөр деп, анан чында бул аябай мага шок болгон. Даярданбай эле ошо сразу эле Zoom аркылуу, онлайн аркылуу директор менен сүйлөшүп, собеседование өтүп, анан кийин собеседование өткөндөн кийин Нуркамал сенсей мага чалып айтты да, силерди ошо окууга алам деп айтып атат эмес деп айткандан кийин ошондон баштап эле мен документтер чогултуп, ата-энем колдоп, ошол Японияга барган аябай жардам берип, анан ошондо ноябрда уже мени макул мектеп макулдугун бергенден кийин документтерин мага чогултуп, анан кийин февральда уже иммиграционный центрдан мага разрешение келген, окууга ийгиликтүү өттүңөр деп. Анан уже апрелде учуп кетейин деп атканда эле ошо коронавирус башталып, анан кийин граница жабылып калып, анан эми эле февраль айында келип окуп баштадым да. Үйдөгүлөрдөн мен акча сурабайм. Ошо тапкан акчам баары мен окуума кетет. Менин ошо общежитиямды төлөйм, өзүм тамак ашымды да төлөйм. Өзүмө короткон акчам бул деген ошо
100%-дан 20% өзүм эле кетет, калганын окуума төлөйм. Бүт акчам мага жетет, кеңири эле жетет. Ар кандай жумуштар бар. Көбүнчө студенттер магазинде иштешет. Магазинде, кафеде обслуживающий персонал деп коет го, ушундай эле. Мен мисалы мен болсо магазинде дагы иштейм, анан кийин эрте мени магазинде иштейм, а кечинде болсо официант болуп кафеде иштейм. Биякта дагы эмнеси жакшы бул Японияда, бул сааты менен төлөп берет да. Канча саат иштесең ошончо көп. Бирок студенттерге 28 саат эле иштегендиктен биякта дагы бир жакшы плюсу бар да. Мисалы кечинде же эрте менен иштесең саатына көбүрөөк төлөп берет акчаны. А күндүзү иштейм десең, анда күндүзү акчасы азыраак төлөп берет. Ошондуктан мен деген кечкисин сменасын алып, аны эрте мененкин дагы 2 жумуш кылып атайын 28 саатымды бөлүп коюп, ошентип иштейм да. 2001-жылы негизделген биздин мектептин максаты азыркы замандын лидерлерин даярдоо, татыктуу билим берүү жана бир гана жапон тилин эмес, инсан катары дагы жашоодо өз ордун табууда даярдайбыз. Биздин мектепке көбүнчө Орто Азиядан келген окуучулар болгондуктан, түрдүү улуттардын өкүлдөрүн бири-бири менен коммуникациясы менен жакшыртабыз. Биздин префектурада биздин мектеп биринчилерден болуп, Казакстан, Өзбекстан жана албетте Кыргызстандан келген окуучуларды кабыл алабыз. Фукуока бул Азия үчүн бир гана жапон тили менен маданияты гана эмес, кошумча бизнес үчүн дагы өтө ыңгайлуу аймак. Азия академиясы биз окуучулардан алып келген баабыз. Ар дайым сиздер биздин үй бүлөбүз сыяктуусуңар, атабыз, апабыз сыяктуу карадыңар дейт. Бул нерсе абдан чоң, жогору коюлган баа деп эсептейбиз жана ошол баага биз абдан сүйүнүп умтулабыз. Биздин окуучулар чечерден келгенде ата-энесинен, жеринен алыс болуп, ар кандай жашоодо маселелер пайда болгондо Азия академиясына келип, бизге, мугалимдерге кайрылганда биз толук жоопкерчиликти алып, ата-энеси катары окуучуну колдоп, коргоп, Япониядагы жашоого даярдап, окуусун гана эле эмес, адам катары дагы да өнүгүп өсүшүнө жардам берип түртүп турабыз. Окууну бүтүп кеткенден кийин дагы бизге каттар келип турат. Ар дайым сиз биздин Япониядагы үй бүлөбүзсүңөр деп, бул абдан жакшы баа деп ойлойм. Саат билим менен биздин академиянын окшош жерлери окуучуларды тарбиялоого биз көбүрөөк көңүл бурабыз жана билимдин сапатына, санга эмес. Санга иштебейбиз. Ошондуктан окуучулардын саны бир аз болушу мүмкүн, бирок бул жерде акча табуу бизнес эмес, бул жерде билим жана жаштарды тарбиялоо. Ошол жака коюлган фокус эки мектепте окшош болгондуктан биз бир группада иштейбиз. YouTube каналыбыздын атынан сиздерге кичинекей подарок. YouTube чанелинин намайын ноттейру болушун десиз. Кинени тотте итадаке. О, ине. О, жана. Биздин канал. А почерова кыргызча кылыс. Киргизстонно пирамида. Бул сизге дагы билесизби? Okay. Hey, thank you. Thank you. Namaste. Assalamualaikum. Nice. Thank you. Rahmat. Уландысын кийинки чыгарылышта көрүңүздөр.